Салам балдар. Бүгүнкү биздин жомок мактанчак коён. Илгерки заманда коён узун кооз куйруктуу, күлүк мурутчан, өзү жеткен мактанчак жаныбар болот экен. Жаш жаңы чоңоюп келе жаткан коёндорго тынчтык бербей, токойдо кожоюн жалгыз гана менмин деп көзүнө эчтеке көрүнбөй көп турган маалы эрдин бүлкүлдөтүп чөптүн жакшысын издеп жеп бир жерге токтоно албай, эрдим төөнүкүндөй, кулагым эшектикиндей, күлүктүгүмө эч ким жетпейт, жүнүм куйругум кандай укмуш чиркин деп мактанып жүрүп, ал коён бир кирпиге жолугат. Сен кимсиң деп бүрүшөт кирпи. Мен коёнмун дейт үнүн катуу чыгарып. Эмнеден коркосуң? Мен эчтемеден коркпоймун. А сен кимсиң? Сен эмнеден коркосуң дейт коён. Мен кирпимин, мен кокустуктан корком. Кокустук деген эмне? Деп дагы сурайт коён. Туяктуу жаныбарлар атайлап баспайт, бирок шашып, качып же үркүп келе жатып басып кетсе өлөм. Иттенчи? Иттен үстүмдөгү тоонум сактайт. Киши мени бир тоолок тикеним деп ыргытып жиберет. Эчтеме мага тие албайт. Сен коён мактанчаксың, ошондуктан калп эле коркпойм деп жатасың. Карышкыр жана башка айбандар мамыктай жумшак денеңе азуу тишин матырса өлөсүң. Ооба, аны сен кайдан билесиң? Мен сени көргөндө эле билдим. Эгер мыкты болсоң, эмне эрди башың былкылдап турат? Эрдим төөнүкүн тарткан, ошондуктан жырык, кулагым чоң, шырт дедирбей угам, күлүкмүн, качып кутулам. Мен бир иш айтайын, макулсуңбу? Дейт кирпи. Коён макул болот. Жүр дос, тетиги көлгө баралык, суу ичелик, бир аз эс алайлы, дейт. Алар көлгө келишет да суу ичип бир аз эс алышат. Эми көлгө куйругуңду салып, жеке бир аз отурчу, дейт кирпи. Эмнеси бар? Деп мактанчак коён куйругун сууга салып отурат. Ошол маалда өрдөк баш балык келип, коёндун куйругун көрүп, жемек болуп, арадай тиши менен тиштеп тартат. Балык сууга коён чыңырып, арткы буту менен жерге таянып сыртка тартат. Ары бери тартышып, коёндун куйругу үзүлүп кетет. Аласы кеткен коён андан мындан бир тийип, куйруктан ажырап, кыска куйругу менен качып жоголот. Мактанчактан кутулдум, деп кирпи кала берет. Коён ошо күндөн ушу күн куйругу жоктугунан уялып, отура калып жүрөт экен.